Хабарлар урынты жана кызыктуу окуялар түз эфирде жаңылыктардын жыйынтыктоо чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен студияда Чынар Капарова жана Канат Абазбеков. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Тамчыдагы Ысык-Көл эл аралык аэропортуна конгон эс алуучулар көбөйө баштады. Бүгүн аба майданга Ош Тамчы багыты боюнча быйылкы жылдагы алгачкы каттам келип конду. Буга чейин аэропорт алматылык туристтерди тосуп келген. Улуттук экономикага залакасын тийгизе турган тышкы таасирлерди жана тобокелдиктерди азайтуу зарыл. Президент Алмазбек Атамбаев Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен ушул жана башка маселелерди талкууга алды. Жаңы окуу жылына карата тигүү цехтери бирдиктүү мектеп формасын жарышып тиге башташты. Окуучунун формасы канча турат жана алардын сапаты талапка жооп береби? Аптаптуу ысыктан кийин аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлүүдө. 5-июлдан тартып өлкөдө жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшүп, айрым аймактарда сел жүрүү коркунучу бар. Кыргыз Гидромет 5-6 июлда абанын температурасы 32 градуска ылдыйлап, тоого жакын райондордо 23 градус болуп, тоолуу райондордо аба ырайы 8 градуска чейин төмөндөөрүн билдирет. Өлкөнүн түштүк аймагындагы тургундар үчүн Ысык-Көлгө чай кайнамда келип калгыдай шарт түзүлдү. Тамчы айылындагы эл аралык Ысык-Көл аэропортуна бүгүн туристтерге жыктолгон алгачкы рейс Ош шаарынан келип конду. Эми түштүк борбордон учактар Ош Тамчы аба каттамы боюнча аптасына 2 жолу жума жана жекшемби күндөрү каттай баштайт. Учак билетинин баасы болсо 2600 сомдон болууда. Кабарчы Ширин Асанакунова жерине барып, аба майдандын абалын көрүп, эс алуучулар менен дагы баарлашып келди. Жүздөн ашык адам ушул учак менен көлдүн жээгине келип конду. Самолет менен 45 мүнөттө келсе, мурда Кыргызстандын сүйүктүү берметине 20 саатта акактап параң жетишчү экен. Тем более Ороз айында Зарлем, жолдошумуз Зарлем жүрөт. Биз жылда машина менен келчүк. Бизде баары эле аябай сүйүнүп, кубанышып, билет калбай калды болуш керек. Кече биз тааныштарга айтсак, билет жок экен, 17-сине чейин деп атышкан. Жакшы, аябай удобный болду, рахмат. Албетте каттамдарды көбөйтүү аймактык туризмдин өнүгүшүнө дагы өнөктөш болот. Ош аркылуу эс алууга меймандар арасында бул ирет чет мамлекеттен келген туристтер да көп болду. Вообще из Украины. Это направление. Мен Украинадан келдим. Негизи көп учам. Ар кандай учактар менен дүйнө кыдыргам. Бирок бул жак мага аябай жакты. Мен эми баардык тааныш досторума силердин жерди, ушул аба каттамдын бар экендиги тууралуу айтып берем. Эң сонун. Эми түштүк борбордон учактар аптасына 2 жолу, жума күнү жана ишембиде учуп келе турган болду. Эгер каалоочулардын саны көбөйсө, рейстерди 2 эсеге көбөйтүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул каттамдар тур сезон аяктамайынча үзгүлтүксүз болот. Акыркы каттам Оштон Тамчыга 25 жыл мурун болгон. Эми бул аба коридорун колдонуу кайрадан жөнгө салынды. Көбөйтөбүз самолетторду. Мүмкүн Баткенден уча баштайбы, Жалал Абадтан уча баштайбы. Азыр болсо Оштон учуп атат. Билеттердин баасы барып кайра келгенин кошо эсептегенде 4,5 миң сомго чейин болот. Эс алуучуларга бул жага бербесе дагы учактын бат жана комфорт менен жеткиргени бардыгын жууп кетет. Бүгүн эле бул Алматыдан келген 2-чи каттам. Негизи Ысык-Көл аэропорту бир убакта 7 учакты отургузууга мүмкүнчүлүгү бар. Негизи бул туристтик сезондо эс алуучулар Кувейттен, Англиядан, Россиянын бир нече шаарынан, Алматыдан көлгө түз келип конууга мүмкүнчүлүк алды. Ысык-Көлдү Казакстан менен байланыштырып турган каттамдын баасы $150. Негизи эле Алматыдан бул жакка аба каттамдары көптөн бери эле бар. Классно, у вас хорошо. Быстрее на самолете, удобнее, времени меньше. Чуть-чуть дороже, конечно. Уже второй раз на самолете прилетаем, очень нравится. Так что сейчас очень классно, удобно. Спасибо, что сделали рейс. $150 в туда-сюда. Безусловно, большое спасибо, очень комфортный рейс был. Бирок буга чейин анча чоң эмес самолеттор конгон. Азыр болсо 100 000 тонналык аба транспортун кондурса да болот. Бул учактар учуп коно турган тилкенин 3800 метрге чейин узартылышы менен байланыштуу. Негизи 1975 жылы салынып баштаган аэропорт ортодо бир канча жолу эптеп реконструкцияланып, майда чүйдө рейстер аткарылып келген. Бирок толук ишке киргизилген эмес. Азыркы заманда оңдоп түзөө иштерине Манас аэропорту акыркы траншта эле $30 миллион жакын акча короткон. Ошон үчүн биз ойлойбуз, азыр болсо ушу чоң самолетторду Сибир жактан, азыр Новосибирскиден уже алар запрос берип атат, мүмкүнчүлүк барбы деп. Казакстандан, Чимкенттен мүмкүн дагы запростор келип атат. Аты айтып тургандай эле, эл аралык Ысык-Көл аэропорту башка мамлекеттерден чартердик рейстерди кабыл алууну баштаган.
Мисалга Лондондан, Кувейттен жеке самолеттордо бизнесмендер эс алууга келип кетишкен. Мындай самолетту бизнес-джеттер деп коет. Муну менен көбүнчө белгилүү адамдар, саясатчылар жана бизнесмендер учат. Баасы 17 миллион доллардан кем эмес. Бул VIP учак менен Казакстандын миллиардери Александр Машкевич учуп кетип жатат деген маалымат айтылды. Бирок сүрөткө түгүл, видеого дагы тартууга болбоду. Болгону гана мобилдик телефон менен алыстан тартуу мүмкүн болду. Смотри, взлетел где-то, даже 500 метров, наверное. Да, конечно, чушь. 18 минут блок. Аңгыча Алматыдан келген коноктор посттон өтүп чыга бериштен машина издеп калышты. Мейман күтүү маданиятын мыкты өздөштүргөн пансионаттар кардарларын ошол жерден бапестеп тосуп алып жатышты. Көбү таксини көздөй бет алды. 500 сомов у кого близко есть? Есть 500 близко? Аэропорттон пансионаттарга чейин таксисттер 500дөн 2000 сомго чейин акы сурашууда. Такси ар кандай сүйлөшкөнгө жараша болот. Эми ар кандай да. Чолпон ата бостери 500 миңден. Азырынча аэропорттон алып кете турган муниципалдык транспорт жок, бирок болот деп айтышууда. Ширина Сынакунова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал, Тамчы, Ысык-Көл облусу. Бүгін президент Алмазбек Атамбаев Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдугуловду кабыл алды. Мамлекет башчыгы Абдугулов учурда Улуттук банк кайсы негизги багыттар боюнча иштеп жаткандыгын, банк жана төлөм тутумунун туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Мындан тышкары Улуттук банк менен Кыргыз Россиялык өнүктүрүү фонду биргелешип, финансылык мекемелер менен ишкерлерге пайызы арзан жана узак мөөнөттүү кредиттерди пайдаланууга берип, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жаткандыгын талкуулашты. Өлкө башчы ошондой эле улуттук экономикага залакасын тийгизиши мүмкүн болчу тышкы таасирлерди, тобокелдиктерди азайтуу зарыл экенин айтты. Буга чейин салт болуп калгандай, июль айынын алгачкы жекшембисинде Кыргызстанда дарыгерлердин кесиптик майрамы белгиленип жүрөт. Президент Алмазбек Атамбаев ак калачандарга куттуктоо жолдоп, алардын коомдук өзгөчө ролун белгиледи. Анда мындай деп айтылат. Эзелтен дарыгердин кесиби гумандуу кесиптердин бири болуп келген. Ал зор күч кубатты, сабырдуулукту, терең билимди жана мейирмандыкты талап кылат. Адамдын өмүрүнөн жана ден соолугунан кымбат эч нерсе жок. Сиздер адамдын баа жеткис өмүрүн жана ден соолугун коргоп, сактап келесиздер. Албетте мамлекеттин өнүгүүсү, экономикасынын өсүшү жана элдин турмушу, улуттун саламаттыгы, руханий жактан бакубаттуулугу, саламаттык сактоо системасынын абалына, анын ишине жараша болот. Өлкөбүздөгү саламаттык сактоо системасында чечүүнү талап кылган көйгөйлөр көп экендигин моюнга алыш керек. Медициналык жардам толук көлөмдө жана жетиштүү деңгээлде камсыз кылынбай жатат. Бул көйгөйлөргө саламаттык сактоо кызматкерлери гана эмес, жалпы коомубуз көңүл бурууга тийиш. Улуттун саламаттыгын сактоо жалпыбыздын маанилүү милдетибиз. Ардактуу медицина кызматкерлери, адамдар оорудан жана илдеттен айыгууну гана эмес, сиздерден жылуу мамилени, мейирмандыкты жана сабырдуулукту да күтөт. Ошондуктан ар бир дарыгер өз жоопкерчилигин сезе билип, берген антынан эч качан тайбаганы өзгөчө мааниге ээ. Сиздерге чың ден соолук, бакыт жана ишиңиздерге ийгилик каалайм. Медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына байланыштуу бүгүн Кыргыз мамлекеттик медициналык окуу жайында салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Саамалыкта республика боюнча мыкты делген 360 дарыгер саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери намына татылса, 130 врач министрликтин ардак кагазы менен сыйланды. Ден соолук сакчылары тууралуу Альбина Сулайманованын репортажы. 27 жаштагы Кубан Закиров Ордокалаадагы стоматологиялардын биринде тиш доктуру болуп иштейт. Бул кесипке ээ болуу анын бала кезинен берки кыялы болчу. Окуу мөөнөтүнүн узактыгына жана тоскоолдуктарга карабай, окуу жайды кызыл диплом менен аяктаган. Тиш доктурлуктан сырткары Ордокалаадагы жогорку окуу жайлардын биринин медицина факультетинде сабак да берет. Анын кыргыз медицинасына болгон көз карашы төмөнкүдөй. Медицина тармагы биздин Кыргызстанда окуусу жакшы. Условиясы кичине ылдыйраак. Медицина бул жана биз өзүбүз айтып коебуз, лезвиянын үстүндө басып жүргөндөй деп айтып коебуз, бирок бул бир четинен туура деп ойлойм. Чынында эле ден соолук сакчыларынын иши кооптуу. Адам баласы жарык дүйнөгө келгенден баштап акыркы суусу түгөнөрдө дагы дарыгерлердин жардамына муктаж болот. Алардын кесиби жоопкерчиликтүү, ардактуу жана ыйык экендиги тууралуу дарыгерлердин майрамын утурлай уюштурулган саамалыктын катышуучулары бир ооздон белгиледи. Медиктерди майрам менен өлкө башчынын атынан президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Улукбек Марипов куттуктады. Саламаттык сактоонун ардагерлерине республикабыздын калкынын саламаттыгын сактоодо жасаган талыкпаган үзүрлүү эмгек үчүн өзгөчө ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздерге саламаттык сактоону өнүктүрүүгө кошкон зор салымыңыздар ишти берилип аткарып, көпчүлүгү
эл аралык коомчулукта таанылган медиктердин жаңы муунун тарбиялаганыңыздар. Ошондой эле адамга кылган жылуу жана мейирман мамилеңиздер үчүн рахматымды айтамын. Жыйында тармактын ош кыйышы тууралуу да сөз болду. Кадр саясаты, тейлөө сапаты сыяктуу маселелер козголуп, ишти жөнгө салууга аракет көрүлүп жатканын мекеменин министри билдирди. Талантбек Батыралиев кесиптештеринен бир гана нерсени, адискөйлүктү талап кылды. Адамзаттын бейпилдиги үчүн кызмат өтөө. Ал өзгөчө адамдык сапаттары гана эмес, жогорку квалификацияны бүгүнкү күнгө жооп берген билимди жана көнүмдөрдү талап кылат. Кайсы жерде иштесеңер да, айылда, шаардык ооруканада, тез жардам бригаданын курамында, жогорку технологиянын борборунда силердин колуңарда адамдын ден соолугу жана өмүрү турат. Майрамды утурла эртең Ордо калаада бир топ спорттук иш-чаралар уюштурулат. Ага саламаттык сактоо министрлигинде эмгектенгендер менен жалпы коомчулук катышып, мындай салттуу жөрөлгө бардык аймактарда уланган жатат. Альбина Сулайманова, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал. Бұл арада дарыгерлерден денсаулық гербени талас элдин саламаттыгына кам көрүүдө. Тажрыйбалуу адистерден турган гербен буга чейин аймактагы 14 айылды кыдырып бүттү. Өзгөчө Бишкекке жете албай жүргөн элеттиктер үчүн УЗИ адиси, онколог, жүрөк дарыгерлеринин жерине келип кеңеш бергендиги өзгөчө колдоо болду. Бұл жолы саламаттык сактоо сакчылары облус борборунан 60 шакырым алыстыктагы Көксай элин медициналык текшерүүдөн өткөрдү. Теманы аймактагы кабарчыбыз Элмира Сүйүтбекова улантат. Дарыгерлер кичинекей айназикти толук кароодон өткөрүп, саламаттыгына байланышкан бардык маалыматтарды тактап беришти. Буга чейин кыз эч обследование болгон эмес экен. Кээ бир врачтар айткан экен, ошо шум бар. Действительно, у нее шум есть. Бар экен, шум анан кийин бул ЭКГдан кийин дагы порог бар экени анык болуп атат. Направление шаарга жазышты. Эми шаарга барабыз, текшертебиз. Өзүмдү да жүрөгүм текшерттим. Дарыгерлерге жүрөк оорусу менен кайрылгандар көп болду. Алардын ар бирине дарылануунун жол-жобосун түшүндүрүп, кандай ыкмак менен тамактануу керек экендигине чейин жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтып беришти. Негизели көксайлыктар үчүн облус борборун кое туруп, райондук ооруканага жетиш кыйын. Райондо деле тажрыйбалуу онколог же жүрөк дарыгери жок. Денсаулык кербени таластын 14 айылын кыдырып, 8000ден ашуун элеттиктерди медициналык кароодон өткөрүштү. Айыл жериндеги көп элдер өзүнүн денсаулугуна көбүрөөк кам көрбөй, мындай көптүрлүк менен эле ооруканаларга барганга, жагдайга кайрылбай жүрө беришет. Анан ушу саламаттык сактоо министрлиги ушу жерлерге барып, айыл жерине чейин барып кыдырып, элдердин денсаулугун көрүү максатында атайын ушул денсаулык кербетин түзгөн. Дарыгерлердин айтымында текшерүүдөн өткөндөрдүн ичинен аялдардын денсаулугу начар экенин көбүрөөк байкашкан. 127 аял анемия, 115 аял жатын эрозиясына кабылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында врачтар кечиктирбей дарыланышы керек болгон 10 адамды Бишкекке жана дагы 17 адамды Талас облустук ооруканасына жолдомо берип жөнөтүшкөн. Элмира Сүйүтбекова, Мелис Элебесов, Коомдук биринчи канал, Талас облусу. Эми кезекте Ош студиясына берели. Биз менен түз байланышка кесиптешим Актилек Гүлжигит кызы чыгууда. Саламатсызбы, Актилек? Бүгүн кандай жаңылыктарыңыз бар? Бүгүн Ош шаарынын өнүктүрүү программасы талкууланды. Элеттерде социалдык көйгөйлөр чечилип, өндүрүштүк чакан ишканалардын саны көбөйүүдө. Эми ушул жана башка кабарлар менен Ош студиясы тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн Ош шаарын өнүктүрүү программасы талкууланды. Бул жолу шаар жетекчилиги Бишкек, Алматы, Москва жана Нью-Йорктон келген эксперттердин катышуусунда Ош урбан форумун өткөрдү. Анда шаардагы негизги көйгөйлөр каралып, ири шаарлардын үлгүсүндө аларды чечүү жолдору сунушталды. Теманын уландысы кийинки материалда. Аптаптуу ысыкта коомдук транспорттардагы тыгын шаардыктар үчүн кыйла эле жагымсыз жагдай жаратууда. Айласы кеткендер такси жалдап ишин бүтүрөт. Ага кошумча менчик унаалардын саны да жылдан жылга көбөйүп баратат. Шаардагы ички жолдордун көбү эски кебетесинде оңдолбой турат. Мындан улам жол тыгыны акыркы учурда шаардыктар үчүн негизги маселе болуп калды. Если в общественных транспортах будет удобство... Эгер коомдук транспорт жакшы шарт жаратып берсе, менимче көпчүлүк автобус же маршрут менен жүрүүгө түшөт. Мисалы, мен коомдук транспорт менен жүргүм келет. Бул менин чөнтөгүмө да жеңилдик бермек.
Жол жана коомдук транспорттагы көйгөйлөрдү чечүүдөгү маанилүү баскыч бул аны өнүктүрүү. Бул маселе бүгүн Ошто өткөн Ош Урбан форумдун жүрүшүндө да кызуу талкууланды. Америкалык серепчилер Ош шаарында жол кыймылын өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр кенен экендигин айтышты. Мен Ош шаарына келгенге чейин шаардын көчөлөрү тар деген гана маалыматым бар болчу, бирок андай эмес болуп чыкты. Оштун көчөлөрү, веложолдор, троллейбус жана тротуарларды курууга абдан ыңгайлуу экендигине ынандым. Өнүгүп жаткан ар бир шаарда унаа токтотуучу жайдагы көйгөйлөр болот. Ошто да муну байкадым. Түштүк калаанын тургундарына шаар жетекчилиги бул маселеде ыңгайлуу шарт жаратууга аракет болуп жатканын билдирет. Борбордук көчөлөрдөгү жол тыгындарын азайтуу жана иретке келтирүү максатында коомдук транспорттун катарына ири автобустарды чыгаруу планы бар. Быйылкы жылы мына Кудай буйруса сентябрь айларында тендер өтүп калат. Биздин ошол пландарыбызда 20 троллейбус сатып алуу, 24 автобус сатып алуу пландарыбызда бар. Ош шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин маалыматы боюнча шаар ичинде күнүгө 14 троллейбус, 45 автобус жана 700гө чукул кичи автобустар эл ташып иштейт. Актиле Гүлжигит кызы, Шаршенбек Шайымкулов, Коомдук 1-канал, Ош. Мамлекет жол тармагын оңдоп түзүүгө 1 миллиард сом акча каражатын бөлдү. Ири суммадагы бул каражат эми өлкө аймагынын алыскы айылдарынын инфраструктурасын жакшыртууга да ыңгайлуу шарт түзөт. Жол курулушунан тышкары элетте жаңыдан пайдаланууга берилип жаткан саламаттык сактоо, билим берүү жана спорт тармагында ондогон жаңы объектилер социалдык көйгөйлөрдүн четинен чечилип жаткандыгынын ачык күбөсү дейт биздин Баткендеги аймактык кабарчыбыз Адылбек Акматов. Айыл өзгөрүп атат, асфальт болуп атат, детсад курулуп атат, мектеп курулуп атат. Кудайга шүгүр балдарын неменин элдин келечеги бул. Деңиз деңгээлинен 1,5 метр бийикте жайгашкан Карабулак айылында жол курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Кубаттуу техникалар 15 күндөн бери тар жана таштак жолду кеңейтүү менен алек. Өкмөт башчы жол курулуштарын өз көзөмөлүнө алганын жакында эле Баткенге болгон иш сапарында билдирген. Сапасы бүткөргөн жолдор куруучулардын эсебинен кайрадан жасалары да эскертилген. Мындан улам учурда жоопкерчилик да күчөдү. 25 күн болуп калды баштаганыбызда. Биринчи кеңейттик, тал теректерди баарын алдырдык, жолду кең кылып туруп, анан кийин мына негизи деп коет асламайнак. Аны бир сыйра гравийлап туруп, анан кийин биз асфальтты басып атабыз азыркы кезде. Бул өзү 2 километр 11 миллион сомдук жумуш аткарылат. Карабулактардын бир гана жол эмес, 52 миллион сомго 3 кабаттуу мектеби да курулуп жатат. Аны менен катар эле учурда 100 орундуу балдар бакчасы да өкмөт эсебинен курулуп, жаңы окуу жылына карата даяр болгону турат. 2012-2017 жылга өзүбүздүн өнүгүү программабызды кабыл алганбыз. Ерматов атындагы орто мектептин имараты салынып атат. Жалпы сметалык суммасы 52 миллион сомдук. Андан сырткары ошол балдар бакчасы салынып атат. Сметалык баасы 4 миллион сомдук. Былтыр ушул айылдын спорт сарайы салынды 4 миллион сомго. Бүгүнкү күндө ошол айылдын негизги жолу болгон Карабулак Алмалы жолу асфальт төшөлүп жатат. Жалпы суммасы 70 миллион сомдук курулуш иштери жыл аягына чейин пайдаланууга берилсе, Карабулак айылында чоң той болот. Анткени союз бузулгандан бери сөз болуп, бирок ишке ашпай келген социалдык көйгөйлөрдүн дээрлик бардыгы чечилет дейт жергиликтүү тургундар. Адылбек Акматов, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен, Карабулак айылы. Элет жеринде өндүрүштүк чакан ишканаларынын ачылышы өлкө экономикасын көтөрүүгө чоң өбөлгө түзүүдө. Азыркы учурда Сузак районунда кыш чыгаруучу ишканалардын саны 15ке жетип, жергиликтүү элдин басымдуу бөлүгүн жумуш орду менен камсыз кылууда. Элеттеги өндүрүштүн акыбалы туурасында кабарчыбыз улантат. Бул жакан кыш чыгаруучу ишканада иш тынымсыз жүрөт. Алыскы Алайдан өзгөн Кара Суу Жалалабадтан келип иштеген жумушчулардын күчү менен бир күндө 25 000 кыш чыгарылат. Мындай кыш чыгаруучу ишканадан Сузакта 15 иштейт. Адистердин айтымында эң биринчи топурак алынуучу жердин сапаты текшерилип, андан кийин кыш чыгарууга уруксат берилет. Эл өздөрү тактайт, өздөрү анализдейт, кайсы заводдун кирпичи татынакай. Өздөрү анализдеп туруп, анан ошол заводторго барып алышат. Мурда бул жерде Советтер Союзу маалында убагында изилденген бул жерде эгин эгилип турган, топурактын химиялык составында туз азыраак. Кыштын сапаттуу болушуна дагы бир эң негизги маселе отту туура жагып, мештерди бир калыпта ысытуу керек. Мен атайын Кытайдан келип 3 жылдан бери ушул ишканада иштеп жатам. Мен бул жердеги жумушчуларга кышты жакшы бышыруу үчүн отту туура жагып, мештерди бир калыпта ысытуу зарыл экенин айтам. Мурда көмүр көп жагылып, кыш жакшы бышпай ысырап болчу экен.
Мындай ишканалардын көпчүлүгүндө кышты чыгаруунун туура ыкмасы колдонулбагандыктан кардарлардын кыштын сапатына болгон талаптары жогору болууда. Кыш заводдор курулуп атат. Айылдарга жакын жерге элге bir жагы жакшы болуп атат. Алып келгенге алыстан алып келбейт. Бирок бир эмеси нол жеген жери ушу сапаты саал начар болуп турат да. Келген кышты сатып алып атабыз. Акчага келип атат, кымбат азыр. Келгендер сапаты начар. Биз ушуларга бир көзөмөл керек. Ишканача коюп, кыштын санын көбөйтүп, сатыкка чыгарууга шашылбастан, эң биринчи анын сапатына көңүл буруу зарылдыгы турат. Эркингүл Мамбетакунова, Ринат Алибек уулу, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу. Программа осы Бишкек студиясынан уланат. Канат, сөз сизде. Рахмат Актилек, биз болсо программаны андан ары уланта берели. Атамекендик тигүүчүлөр үчүн мектеп формасын тигүү сезону башталды. Бул үчүн тигүү ишканалары миңдеген буйрутмаларды кабыл алып, мектептердеги ата-энелер комитети менен келишим түзүүдө. Бул арада айрым ишкерлер форманы сатыкка дагы чыгара баштады. Балдар кийимдери канчадан сатылууда, жана алардын сапаты талапка жооп береби? Гүлнара Касымбекова билип келди. Шаарда жер жайнаган тигүү ишканалары бар. Бирок алардын баары мектеп формасын тигүүгө адистешкен эмес. Ордо каладагы 10 чакты фабрика гана балдарга мектеп кийимин сапаттуу бычып тигет. 2 айдан кийин мектептерде сабак башталат. Ага чейин тигүү цехтери мектеп формасын тиге баштады. Тагыраак айтканда, шаардагы 10 чакты тигүү цехтери мындай мектеп формасына буйрутма алып, тигүү ишин баштады. Союз кезиндеги ири фабриканын элесин берген бул ишканада мектеп формасын 150 киши тигүүдө. Күнгө карата даярдыкты тигүүчүлөр эмитен көрө баштады. Анткени фабрика 30 мектеп менен келишим түзгөн. Аны 2 айдын аралыгында жасап бүтүү керек. Биз негизинен Турциядан алабыз, ошол эле Кытайдын фирменный заводдорунан алып иштеп келатабыз. Эскерте кетсем, былтыр мектеп формасынын мыкты үлгүсүн аныктоо боюнча дизайнерлер арасында сынакты Билим берүү министрлиги менен Коомдук фонддун бири жарыялап, эң мыкты кол өнөрчүгө Акчалай Башбайга берилген. Сынакта дизайнер Эльвира Султангазиева иштеп чыккан модель тандалган болчу. Жалпыга бирдей мектеп формасын кийүү негизги эреже катары кыргызстандык мектептерде былтыр эле башталмак. Бирок мектепке кие турган форманын дизайны былтыр кечирээк, август айында бекигенден улам. Ата-энелер күздө форманы сатып алууга үлгүрбөй калат деп 2015-2016 жылкы окуу жылынан баштап киргизилмей болгон. Флизелин коюп эле моон баарын койбой койсок болот. Анда костюм начар чыгып калат. Кардарын жоготкусу келбеген тигүү цехтери азыр кийим тигүүнүн сапатына өзгөчө көңүл бурууда. Антесе эптеп окшоштуруп тигилген кол эмгекти эртеңки күнү эч ким сурабай калат. 3 жерден текшерилет. Эң аягында кишиге, адамга кандай отурат, ошо бекин текшерген, өзүнчө эң аягында текшере турган киши приемниктер бар, эки бар. Ошондо ар бир тегишти текшерип чыгасыздар бе? Ар бир тегишти мына деп карап текшерип чыгабыз. Бала чуркап, ойноп кирдетет. Тартышып жулкушат. Кийим ага жараша бышык, тигиштери бекем болушушат. Учурда мектептер менен келишим түзгөн тигүү ишканалары 1-класстан 8-класска чейинкилердикин 2200, ал эми 9-11 класстардыкын 2500 сатууда. Базардагы баа мындан 300 сомго айырма менен сатылышы мүмкүндөшөт. Негизи базардагы нарк кездеменин сапатына жараша чечилет. Гүлнара Касымбекова, Эсан Турабыкеев, Коомдук биринчи канал. Кайрадан аймак кабарларына токтолсок, Нарын облусунун Ат Баш айылынын ички жолдору калыбына келтирилип, буга чейин айылдын Борборлук көчөсү капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн болчу. Эми узундугу 4 чакырымды түзгөн дагы бир жол толугу менен оңдоодон өткөнү алдында турат. Ошондой эле Ат Баш районунун жергиликтүү бийлиги өрөөндүн социалдык экономикалык абалын жакшыртуу максатында жеке ишкерлерге ар кандай жеңилдиктерди берип, ишканаларды ачууга мүмкүнчүлүк түзүүдө. Климаттык шарты катаал Ат Баш районунда жашаган калктын жалпы саны азыр 53 000 адамды түзөт. Союз урагандан бери район башка аймактар сыяктуу эле бир топ кыйынчылыктарды баштан кечирип, социалдык экономикалык абалы начарлай түшкөн эле. Эми акыркы 5 жыл аралыгында бул тармактын абалы акырындап жакшыра баштады. Чакан ишканалар менен катар эле социалдык мекемелердин курулушу активдешти. Ошондой эле райондун жетекчилиги ишкерликти колдоо максатында жеке ишкерлерге жеңилдиктерди көрсөтүүдө. Атап айтсак, Ат Башында сүттү кайра иштетүү заводу ишке кирип, ал күнүнө 10 тоннага жакын сүттү элден жыйнап алып, андан ар кандай сүт азыктарын өндүрүп, республика ичине экспорттоп келет. Основной чыгарган продукциябыз бул сыр голландский, чечил чыгарабыз, анан сливочный масло чыгарабыз. Реализация Кыргызстан ичинде эле сатылат.
Негизи Ат Башы районунун эли мал чарбачылыгын мыкты өздөштүргөн. Учурда райондо 35 000 бодомал, 24 000 жылкы жана 240 000 кой эчки бар. Өлкөнүн Евразиялык биримдикке мүчө болуп киришин элеттиктер жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт деп кабыл алып, келечекте чакан колбаса, эт цехтерин ачууну көздөп жатышат. Жергиликтүү бийликтин айтымында айылдыктардын мындай мыкты демилгелери мамлекет тарабынан колдоого алынып, ар кандай жеңилдиктер берилет. Эң биринчиден ушул жаңыдан ишин баштайбыз деген жекешкелер болсо, ошол имарат жагынан колбостон келишинче жардам берүүгө аракет кылып атабыз. Мына бүйүлдө ушу өзүбүздүн Ат Башылык атуулдарыбызга ушул жеке ушул курут цехтерин ачуу боюнча ушул ишкана бош турган зданиядан берип, бүгүнкү күндө өзүнүн ишкерлигин жүргүзүп атат. Нарын облусун аралай өткөн түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу, Бишкек-Тору-Карт жолунун жаңыртылып оңдолуп жаткандыгы дагы Ат Башы районунун өнүгүшүнө салым кошуп, жергиликтүү тургундардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзгөн жатат. Ширина Санакунова, Тариел Чунгулов, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1-канал, Нарын облусу. 4 июль Америка Кошмо Штаттарынын эгемендүүлүк күнү. Көз карансыздыктын 239 жылдыгына арналган майрам кечээ Бишкекте өткөрүлдү. АКШнын эгемендүүлүк күнү менен куттуктап кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, бир катар бейөкмөт уюмдардын мүчөлөрү да катышты. АКШнын Кыргызстандагы убактылуу элчиси Ричард Майлс майрамды чогуу белгиленге убакыт таап келген конокторго ыраазычылык билдирди. Элчи Ричард Майлс 1776 жылдын 4 июлунда суверендүү демократия АКШга өзүнөн өзү эле келе калбагандыгын айтты. Демократияга жетүү үчүн узак жана татаал жол болгонун кошумчалаган Майлс бул күндүн кантип келгендигин унутпашыбыз керек деди. Ал эми Тышкы иштер министринин орун басары Эмил Кайкиев мындан ары биргелешип иштешүүгө жана Кыргыз-Америка өнөктөштүгүн өнүктүрүүгө Кыргызстан ар дайым даяр экендигин билдирди. Салтанатка келген коноктор америкалыктардын маданиятына күбө болуп, Америка ашканасынан даам татты. Демократияга өтүү үчүн убакыт талап кылынат. Америка Кошмо Штаттарында биз демократияны 239 жыл бою куруп келе жатабыз. Алдыда аткара турган иштерибиз дали арбын. Сиздер көрүп турган Америка улутубузду негиздөөдө жаралган терең келишпестиктерди жеңип, азчылыктардын укугун коргоо үчүн биримдигибизди бекемдеп жана көптөгөн көйгөйлөрдү чечип келүүдө. Что сотрудничество между нашими странами развивается по многим направлениям. Американын биздин мамлекет менен кызматташуусу түрдүү багытта өнүгүп жатканын белгилеп кетким келет. Алардын эң негизгилери демократия, социалдык, экономикалык маселелер жана адам укуктарын корголушу. Жыл сайын Кыргыз-Америка мамилелери жогорулоодо. Учурдан пайдаланып айткым келет. Биздин мамлекеттин дагы эгемендүүлүк алганына 24 жыл болду. Биз мындан ары да демократиялык коомду бекемдөөнү уланта беребиз. Сиздер күндүн негизгиделген жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыдагы демалуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламаттаңыздар. Саламат болуңуздар.